Бишкектеги музыкалык фестиваль орусиялык рэп аткаруучу Моргенштернсиз өтмөй болду. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары Instagram баракчасына жарыялашты. Анда Моргенштернден фестивалга катышуусуна каршы бир топ пикирлер айтылып, коркутуулары дагы болгону айтылат. Мындан сырткары Маданият министрлиги фестивалдын уюштуруучуларына кат жолдоп, музыканттын келишине каршы экенин билдиргени кошумчаланды. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары Маданият министрлиги аталган башкармалык аткаруучулардын аткаруусун координациялап жатабы деген суроо менен кайрылышкан. Маданият министрлиги концертти токтотуу боюнча иш жүрүп жатканын билдирген болчу. Моргенштерндин Бишкектеги концерти Алга Фест фестивалынын алкагында 23 июнга белгиленген болчу. Бүгүн 17 июнда президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен таанышып чыкты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысына аэровокзалдан жана аэродромдун жаңы имаратынын курулушу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Жаңы аэровокзалда жүргөнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап коопсуздук жана көзөмөл системасы орнотулмакчы. Учуу-кону тилкеси боюнча аэродромдун эски жасалма катмарынын авариялык участоктарын демонтаждоо боюнча иштер аяктады жана авариялык участоктордун асфальт бетон иштери башталды. Белгилеп кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен Кыргызстанда аймактардагы аэропортторду модернизациялоо жана ички каттамдарды калыбына келтирүү башталган. Тааныш учурунда президент жарандык авиациянын бардык эл аралык талаптарына шайкеш келишин маанилүүлүгүн белгилеп, аэропортту модернизациялоо боюнча иштерди активдештирүүнү тапшырган. Президент Садыр Жапаров курулуш иштерин өз мөөнөтүндө бүткөрүү үчүн колдоо болгон ресурстарды мобилизациялоону тапшырды. Кечээ 16 июнда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өткөн Кыргызстан менен Ирандын улуттук курама командаларынын ортосундагы футболдук беттешине барган. Кыргызстандын футбол курама командасы Иранга 1-5 эсебинде утулуп калды. Беттеш Борбор Азия футбол ассоциациясынын эл аралык турниринин алкагында өтүлүп жатат. Эми аталган эл аралык турнирдин алкагында биздин улуттук курама команда Ташкентте 3-орун үчүн 20 июнда беттеш өткөрүшмөкчү. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова видео байланыш аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Белгилегендей, тараптар эки жарандарынын укуктарын жалпы таанылган принциптер жана эл аралык укуктардын нормаларына ылайык коргоо жаатындагы кызматташтыкты күчтөндүрүүнү талкуулашты. Мындан сырткары мигранттардын укуктары боюнча биргелешкен иш-аракеттердин зарылдыгын баса белгилешти. Мен биздин институттардын ортосундагы өз ара аракеттенүү өнүктүрүүгө кызыктармын жана кызматташтыкты ар түрдүү аспектилеринде тактап айтканда, кызматташтык жана эки мамлекеттин укуктары жана эркиндиктери бузулган жарандарына ыкчам көмөк берүү боюнча мамилелерди күчтөндүрүү зарыл экенин белгилейм. Биз Орусиядагы мигранттардын жүрүү шарттарын жакшыртууга багытталган ар бир кадамды жана көңүл бөлүүнү баалайбыз, деди Жаманбаева. Ошондой эле адам укуктары жаатындагы Орусиянын мыйзамдарын билүүгө, ыктыярчыларды же болбосо волонтерлорду даярдоо боюнча көмөктөшүү тууралуу дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Ыктыярчылар укуктары бузулган кыргызстандык мигранттарга жардам бере турган Орусиянын жарандары болмокчу. 19 июндан тарта Орусиялык Урал аба жолдору авиакомпаниясы Екатеринбург-Ысык-Көл Екатеринбург багыты боюнча өзгөртүксүз каттам ачууну максат кылышууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Маалымдалгандай, каттам жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү аткарылмакчы. Манас аэропорту бул каттамга байланыштуу бардык суроолор боюнча аталган авиакомпанияга түз кайрылууну сунушташат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.